Өзүнүн ачык, жагымдуу образы менен Кыргызстанга таанымал Айгерим Расул кызы сахнада ырдап чыкканына 25 жыл болду. Учурда атасы Расул Маматкулов менен бирдей популярдуулукка жеткени калды. Адатта кыргызда элге башы көрүнгөндүн баарынын эле артынан ар кандай сөз ээрчийт. Анын сыңары Айгеримди чынында эле Расул Маматкуловдун өзүнүн кызыбы деген ушак кеп да көптөн бери ээрчип жүрөт. Айгерим кайсы бир маалымат каражаттарына берген маегинде өзүнүн өмүр жолу жөнүндө айтып кеткен эле. Бир жолу мага Казакстандан бир олигарх келип, мен анын кызы экенимди айткан. Чындыгында кайсы бир жылдары анын Айгерим аттуу кызы жоголуп кеткен экен. Кийинчерээк менин дисктеримди көрүп, интернеттен мен жөнүндө маалыматтарды алып, мени алып кетүүнү каалаган. Бирок мен эч ишенгеним жок. Мен өзүм гана кимдин кызы экенимди билем. Мен Расул Маматкуловдун гана кызымын, дейт миллионер ырчы. Эскерте кетсек, шоу-бизнес өкүлдөрүнүн арасында Айгерим Расул кызы Instagram баракчасындагы катталуучусу 1 миллионго жеткен 3-чү ырчы болгон. Булак Барометр KG. Ошту жаш келин кызганычтан улам өз күйөөсүн бычактап, ал жаратынан каза болгон. Бул тууралуу Ош облустук милициясы билдирет. 2 жыл жашаган жаш жубайлар турмуштук жагдайлардан улам ажырашканы калат. Күйөөсүнүн башка айым менен турмуш курганын жубайы билген эмес. Аны эркек жашырып жүргөн болот. Бул боюнча билингенден кийин ортодо чыр чыгып, жаш келин кызганычтан улам күйөөсүнө бычак урат. Жаракат алган күйөөсү ооруканага жеткирилет, бирок дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жардам бере алышпайт. Ал каза болот. Учурда анын өлүмүнө шектүү айым кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүүдө. Булак Барометр KG сайты. Мырзалардын акылга сыйбаган адаттары. Сөзсүз, кемчиликсиз адам болбойт. Жана айымдар деле жаңылыштык кетирет. Бирок мырзалар кээде аял затын акылга сыйбаган адаттары менен таң калтырып келет. Айымдардын кыжырын келтирген мырзалардын кээ бир адаттары. Элдин көзүнчө гигиеналык нерселерди жасоо. Сөзсүз, бардык эле адамдар кулагын тазалап, мурдун чукуп же ич кийимдерин оңдоп жана тишин тазалашат. Бирок кээ бир эркектер муну кинотеатрда, кафеде, дасторкон үстүндө, унаа айдап баратып же кызы менен паркта эс алууда жүргөндө элдин көзүнчө жасашат. Айымдардын алдында жасалган мындай кыймыл-аракеттерди деги эле бардыгынын кыжырын келтирет. Компьютер жана телевизор. Көптөгөн заманбап мырзалар бош убактыларында диванга жатып алып, колунда сыра шишеси менен пульт менен өткөрөт. Ал эми дем алыш күндөрү кезектеги онлайн оюну менен алектенет. Бирок айымдарды өтө кыжырданткан нерсе мырзалардын сайттар менен алаксып, интернеттен таанышуу бурчтары менен кат жазышканы. Көптөгөн аялдар күйөөсү, үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл бурушун каалайт. Туура тамактанууну билбөө. Каршыңдагы адамдын чалпаңдатып тамактанып, оозунун баары чачырап турганы эч кимге жакпайт. Айрыкча тамактанып жатканда абайлап сүйлөп, ыктытып же жүткүрбөөгө аракеттениш керек. Тамактангандан кийин колун ичине коюп, катуу кекирген да туура эмес. Ушунун баары кафе же ресторанда болгону өтө эле жаман. Мындай учурда ар бир аял уятынан жерге кирип кете жаздайт. Бирок азыркы заманбап жашообузда мындайлар сейрек кездешет. Деги эле айымдардын кыжырына тийген мырзалардын ар түрдүү мүнөзүнө, жүрүм-турумуна жана башка адаттары өздөрүнө жараша болот экен, деп жазып чыккан Барометр KG сайты.